2000 жылдан бери Кыргызстанга Япониядан 100гө чукул волонтер келген. Алар бул жака келип өзүнүн салтын, тилин, маданиятын гана үйрөттүн болбостон, сөзсүз Кыргызстандан үйрөнчү нерселер бар. Айталы комуз жана кыргыз тили. Бул жапон жигиттин кыргызча аты Максат. Ал 2 жылдан бери ат башыда балдарга жапон тилин жана музыкасын үйрөттү. Максат кыргыз тилин кичине кыйналса да өздөштүрүп алды. аябай кыйын. Айрыкча мындай сөйлөгөндө мындай Япондо да жана жана деген сөз такыр жок. Ошон үчүн биз анча жакшы мындай айта албай калдык. Максат эми мекенине кайтат. Кыргызстандан үйрөнгөндөрүн Жапонияда да башкаларга үйрөткүсү келет. Менин досторума, анан башка кишилерге, эрдерге мындай коммент серттеп бергенде аябай жакшы болот. Мындай Кыргызстан боюнча аябай ар кандай нерсе мындай тааныштыргым келет да. Ошо мындай коммент да ошондой пайдалуу болот го. Анан кыргызча да эгер кааласа мындай сабак бере алам. Бул кыздардын бардыгы тең Жапониядан Максат менен бирге 2 жыл мурун келишкен. Бардыгы тең комузду шаңкылдатып чиртпестен кыргызча суудайда сүйлөй алышат. Анан аябай мейман элиси келди. Кандай бош эмес болсо дагы, жумуштар көп болсо дагы, чай ичкире, усук ичкире, нан жегире, мындай жегире. Чоң апмат деп бүт баары жейдим. Анан аябай чоң болуп калдым. Ошон үчүн мен биякта Кыргызстан аялдарын аябай сыйратам. Катты иштейт алар деген дайыма иштейт о. Деген куш жай ошонун айырмасы жок. Эркек болсо, куш болсо мүмкүн жумуш жок, анан телевизор көрүп отуруп болот. Аяндар ошондой болбойт деген. Ошон алар деген аябай жакшы. Кыздар чогула калса эле жигиттерди кеп кылышат деген сөз чын болсо керек. Биз дагы кыргыз жигиттери тууралуу сүйлөштүк. Аларга кыргыз мырзалары ат минип турганда жагат экен. Жапониядан келген бул ыктыярчылар 24-сентябрда мекенине кайтышат. Бул жактан өз билгендерин аябай үйрөтүшкөн бул жаштар Кыргызстандан чоң руханий, маданий олжо менен кайтышмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык+.